Азыркы учурда мурунку эсептөөлөр бар. Мисалы, ар бир мектеп мамлекеттен кайсы көйгөйлөрүнө канча каражат алып жатат. Анан ошол алып аткан мамлекет аркылуу алып аткан каражаттын эсебинен эч кандай ата-энелерден же башкалардын жардамы жок. Окуу процессин өткөрө алабы бир жыл бою? Өткөрө албаса канча дагы керек, канча кошушубуз керек деп азыр адистер, практиктер менен иштеп жатышат да. Бир жагынан биз азыр так коомго айткыбыз келип атат да. Мисалы, мамлекеттен эмнелер так жана толук өлчөмдө жашынакай каржыланып атат. Ал эми эмнелерге кайсы көйгөйлөрдү жабыш үчүн, окуу тарбия процесси толук кандуу өтүш үчүн мектепке кандай жардам керек? Анан ушул биздин практиктер менен, эксперттер менен кеңешсек, бир-эки ушул маселеден чыгуунун, ушул кырдаалдан чыгуунун бир-эки жолу бар экен. Ошону дагы биз толук коом менен талкуулап, анан коом дегеним бул мындай да, мына сиздер да ушул жерде отурасыздар, сиздер да ата-энелерсиздер, же болочок ата-энелерсиздер, же азыр ата-энелерсиздер. Ошо сиздердин ар бирөөңүздөрдүн оюңарды угуп туруп, анан кийин биз сунуш берели деп атабыз да. Бул бир жагынан жумуш жүрүп атат азыр. Экинчи жагынан биз камкорчулар кеңеши тууралуу мыйзам дагы бар. Экинчиси, ошо камкорчулар кеңеши кандайча иштейт деген толук механизмди иштеп чыгып, министрлер кабинетине киргиздик. Ал токтом колдоо тапты. Азыр болсо биз ошо ар бир мектеп ошо региондор менен иштей баштадык да. Камкорчулар кеңеши бул ушул мектепке жардам берүү же жардам бербөө, өз каалоосу менен жардам берсе, канчалык бул ачык болот да. Жанагындай коррупциялык эч кандай бир мындай нааразычылык пайда кылбаган, мындай дүйнөлүк практикада колдонулган механизм да, бул камкорчулар кеңеши. Ошол жакты дагы азыр иштеп атабыз. Анан ушул сентябрь, октябрь, ноябрь айлары дегенбиз, ошо сентябрда баштадык окуу процессин жандандыргандан эле. Анан мен ойлойм, бир аздан кийин эле ушул биринчи эсептөөлөр өзү даяр болгондо, сиздерди дагы, урматтуу журналисттер, сиздерди чакырып, анткени сиздердин жардамыңар жок, биз мындай калың элге, калың баардык коомго баары маалыматты туура жеткире албайбыз да. Анан сиздердин да оюңуздарды сурап, ата-эне катары бир жагынан, бир жагы журналист катары ушул баштайбыз да, ушул ишти жакын арада.